3 мартка карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Коррупцияга шектелген Темирболот Абыкеев Баткен шаарына мэр болуп барды. Буга чейин УКМК тарабынан ири өлчөмдө мыйзамсыз акча алууга шектелип кармалган Кара Суу районунун мурдагы акими Темирболот Абыкеев Баткен шаарынын мэри болуп дайындалды. Буйрукка президент Садыр Жапаров кол койду. Өткөн жылы Абыкеев УКМК тарабынан мыйзамсыз акча алууга шектелип кармалган. Атайын кызматка ынтымак айыл аймагындагы жер тилкелерин мыйзамсыз берүү боюнча кылмыш ишине Абыкеевдин катышы бар экени тууралуу маалымат түшкөн. Текшерүүнүн жүрүшүндө аким айыл өкмөт башчыларынын билин коргоп жана жардам көрсөткөнү үчүн өзгөчө ири өлчөмдө акча каражатын алганы аныкталганын кошумчалашкан. 24-июлда Ош шаардык соту Абыкеевди башка жакка кетпөө тил каты менен бошоткон. Кийин 12-августта Темирболот Абыкеев кызматтан алынганы кабарланып, ордуна Канат Табалдиев дайындалган эле. Темирболот Абыкеевдин бул иш боюнча акталып же акталбаганы тууралуу расмий маалымат берилген эмес. Бирок анын тууганы Чолпонбек Абыкеев Азаттыкка берген интервьюсунда инисине коюлган айыптардын далили жок болуп чыкканын жана акталганын билдирген. Темирболот Абыкеев президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевдин тууганы. Ал буга чейин Чоң Алай районунда жетектеген. Акын Азамат Ишенбековдун энеси дүйнөдөн кайтты. Айта кетсе, долбоордун кызматкери абактагы акын Азамат Ишенбековдун 75 жаштагы чоң энеси Гулира Абдирайымаконова 2-мартта акка моюнсунду. Жаза аткаруу кызматы Азамат Ишенбековго 5-мартка чейин чоң энесинин акыркы зыйнатына катышууга уруксат берди. Ал эми 1-мартта Ишенбеков ооруп жаткан чоң энесин көрүүгө уруксат алып, абактан нарынга барган. Буга чейин чоң энеси ооруканада оор абалда жаткан. Азамат Ишенбеков ата энесинен эрте ажырап, чоң ата чоң энесинин колунда өскөн. Азаматтын 5 жылга кесилгенин чоң энеси уга элек болчу. Укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулова Азамат Ишенбековдун чоң энеси ооруканага жатканына бир нече убакыт болгонун айтты. Ал Азаматты пробацияга чыгаруу боюнча сотко келтирилген өтүнүч каралбаганын белгиледи. Бишкек шаардык соту карап жаткан учурда эле Азаматтын энеси ооруканада жатып калган. Биз барып кабар алып келгенбиз. Бишкек шаардык сотуна жана жогорку сотко видеолорду тиркеп өтүнүч келтирилген. Пробацияга чыгаруу боюнча өтүнүч берилген, бирок аны карашкан жок, деди Абдирасулова. 18-декабрда Бишкек шаардык сотунда акын чоң энесине жазган ырын окуп берген эле. Анын адвокатынын айтымында кайгыдан улам чоң энесинин саламаттыгы начарлап, көзү көрбөй калган. Былтыр октябрда Ленин райондук соту акынды жапырт башаламандыктарга чакырык жасоо иши боюнча күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыраткан. Кийинчерээк Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. 25-февралда жогорку соттун коллегиясы Айта Айтесенин кызматкери Азамат Ишенбековдун кассациялык арызын карап, төмөнкү баскычтагы соттордун өкүмүн күчүндө калтырган. Ишенбеков номер 8-күзөтүү абактарында жазасын өтөп жатат. Өзгөндө 2 окуучунун мушташы боюнча кылмыш иши козголду. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, 14-февралда Өзгөн райондук ооруканасына денеси көк-ала болгон мектеп окуучусу түшкөнү кабарланган. Факт райондук ички иштер бөлүмүндө каттоого алынып, тиешелүү экспертиза дайындалган. Окуя боюнча териштирүү учурунда номер 34-мектептин 11-классынын окуучулары өз ара пикир келишпестиктен улам уруша кетишип, натыйжада КИЭни ур токмокко алышып, денесине жаракат келтиришкен деп билдирди Ош милициясынын басма кызматы. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбаштык менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Кыргызстанда өспүрүмдөрдүн чатакташуусунан, мектептеги чоң сунуудан улам балдардын өлүмү менен коштолгон окуялар көбөйүп жатат. ИИМдин маалыматына караганда, 2024-жылы балдар өлүмү менен коштолгон өспүрүмдөр мушташкан 2 окуя катталса, 2025-жылдын башынан бери 1,5 айда 3 окуя катталды. Бул иштер боюнча тергөө жүрүп жатат. Билим берүү жана илим министрлиги мектеп окуучулары катышкан бул окуялар боюнча мугалимдер, жетекчилер жоопкерчиликке тартылганын билдирүүдө. ИИМдин маалыматына ылайык өткөн жылы 10 айда Кыргызстанда 75 бала өз жанын кыйган. Алардын жакындары балдары мектептеги чоң сунуудан улам суицидке барганын айтышса, милиция аны четке каккан.